Сузак районундагы айыл өкмөттөр бириктирилип, чоң айыл аймактар пайда болот. Тагыраагы райондун карамагында 6 айыл өкмөт, 1 шаар калат. Мындай өзгөрүү айыл аймактарды реформалоонун негизинде ишке ашат. Анын жыйынтыгында мамлекеттик бюджеттен 40 миллион сомго жакын каражат үнөмдөлөт. Учурда карталар такталып, даяр болгон долбоор министрлер кабинетине сунушталды. Анан негизгиси ошол кичинекей айыл өкмөттөрдү чоң айыл өкмөттөргө кошуп, дотацияда отурган өкмөттөрдү чоң айыл өкмөттөр тартып жакшы баягы шарттар түзүп берет деген ойдобуз да. Биз кече сунуштадык. Бул жерде бир айыл өкмөтүбүз шаарга кирип кетип атат. Биринчи ушул шаардын административдик реформасын бүтүрүп, анан Сузакка өтөлдү. Анан ал менен макул болушту. Буюрса ушул жылы биз аягына чыгышыбыз керек. Алдыда тиешелүү мамлекеттик органдар менен жыйындар өткөрүлүп, бириктирилген айыл аймактардын социалдык экономикалык абалы талкууланып, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Жалпылап айтканда, долбоордун алкагында ийрилештирүүнүн бүт тарабы изилденип, министрлер кабинетинен жиберилген комиссиядан өткөрүлсө, ишке ашырылат. Бул үчүн бюджеттен 50 миллион сомго жакын каражат бөлүнөт. Бул жерде тиешелүү мамлекеттик органдар менен жыйын өтүш керек, расчетторду чыгарыш керек. Эмне себептен бул айыл өкмөткө кошуп атабыз? Жайыт жерлер кандай болот? Үлүш жерлери кандай болот? Анан биз айтып атабыз, үлүш жерге тийишпейбиз. Кимдин үлүшү кайсы айылда калса, ошол жакта колдоно берет. Кээ бир мисалы үчүн Барп Атабеков менен жайыт талаш жерлери бар. Бул маселе чечилет бир айыл өкмөт болгондон кийинчи. Болгону биз бир жума болду, ушундай биз ойлонуп атабыз. Бул дагы өзгөрүшү мүмкүн. Бирок основной картасы түзүлдү, ушунун алынча кошумчалар боло берет. Эл менен акылдашабыз, эң башкысы. Алардын ойлорун эске алабыз. Аймактарды бириктирүүнүн максаты калктын жашоосун жеңилдетүү, айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгаруу жана социалдык экономикалык маселелерди жана башка көйгөйлөрдү чечүүгө багытталат. Долбоорго ылайык айыл өкмөттөгү кызматкерлердин саны кыскартылып, айылдык кеңештин депутаттарынын саны дагы азайтылат. Бирок учурдагы депутаттар мөөнөтү бүткүчө иштей беришет. Сузак айыл өкмөтү Кара Дарыянын кошобуз атат. Азыр эми биздин Сузак айыл өкмөтү Сузак районунда эң чоң айыл өкмөт. Анан 50 миңден ашык калкыбыз бар биздечи. Кара Дарыянын айыл өкмөтүндө бир 14 миң калк бар. Азыр эми эки кошулса 64 миң калк болот дагы. Анан бизде эми ушунда кызматчылар азайып кичине. Анан бюджетке да кичине жардам болот. Анан эми элдер менен элдер кичине аралашып дагы жакшы болот да. Аймактарды бириктирүү долбоору буга чейин калк арасында дагы талкууга алынып, оң пикирлерди жаратып келген. Серепчилер мындай долбоордун ишке ашышы менен социалдык маселелер чечилип, санариптештирүү жаатында дагы жылыштар болот деп эсептешет. Жана социалдык маселелерди чечүүгө жакшы болот. Бюджеттин акчаларын экономдоого жакшы болот. Ошондой эле жанагы ошол жергиликтүү муниципалдык кызматта иштегендердин айлык акылары işlerin sapatına öte жақсы тасирин тийгизет да. Мен ушуну 100% колдой келем. Биздин мамлекет башчыларыбыз, бийликтегилер мурдага салыштырмалуу азыр эң туура жолго түштү деп ойлойм да. Буга чейин пилоттук аймак катары алгач Ысык Көл облусунун Түп району тандалып, анын 13 айыл аймагынын базасында 5 айыл өкмөтү түзүлөрү айтылган. Реформанын натыйжасында айыл аймактардын бюджети кеминде 2 эсе жогорулатылып, өндүрүш ишканалары иштеп баштоого тийиш. Бул үчүн райондун өнүктүрүү фондуна каралган каражат да көбөйтүлөрү, экономикалык негиздеди өнүктүрүү программалары иштелип жатканы маалымдалган. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.